Мамлекетибиздин ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков жакында болуп өткөн коллегияда милициянын баардык түзүмдөрүнүн жетекчилерине өздөрү тейлеген аймактарында жергиликтүү бийлик органдары менен тыгыз иш алып барып, кандай гана көйгөйлүү маселелери болбосун, анын жеринен чечүү милдеттерин коюп кетти. Албетте, жерлерге чыгуу менен элдин өзүнөн көйгөйлүү маселелерди угуп, анын жеринен чечүү өзүнүн жакшы жыйынтыктарын берүү менен бирдикте милицияга болгон коомчулуктун ишенимин да өстүрөт. Мына жаңыдан Ысык Көл областык ички иштер башкармалыгынын башчысына дайындалган милициянын генерал-майору Мурат Боронов өзүнүн алгачкы ишин жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү менен жолугушуудан баштады. Балыкчы шаарында болгон жолугушууда Ысык Көл облусунун милиция башчысы Мурат Боронов укук бузуулардын алдын алуу жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын талабына ылайык жарандардын корголуу деңгээлин жогорулатуу, кылмыштуулуктун деңгээлин төмөндөтүү, укук бузууларды жасоого өбөлгө болчу себептерди жана шарттарды аныктоо жана аны четтетүү болуп саналарын баса белгилеп, өзгөчө акыркы мезгилде актуалдуу көйгөйлөрдүн бирине айланып бара жаткан үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алууга биргелешкен иш-аракетти күчөтүү керектигин белгиледи. Үй бүлөлүк зомбулуктуура болуп атат. Алардын дагы барып, периодиктик карталын комитет же болбосо аймак чечкечүнүн барып үйүндө да кабар алыш керек да. Кандай мезгилде катталып атат, эмне себеп болуп атат. Анан эки жагы болуп атат да, медалдын эки бети бар дегендей. Арыз алып туруп, ким жана укук бузуулар боюнча зомбулук көрсөткөн апарып бир сутка кыласың, эртеси кайра эле үйдө чыр болуп кетиши мүмкүн. Туурабы, сен мага 5 сутка бердирдиң, мен барып 5 сутка отуруп келдим. Мына кайра эле үй бүлө чыр болушу мүмкүн да. Ошону алдын алуу боюнча жергиликтүү сөзсүз түрдө ошол биринчи зомбулукка каршы кандай себептерин аныкташ керек да. Жолугушууда сөз алган Балыкчы шаарынын мэри Азамат Анарбек уулу шаардын мамлекеттик мекеме ишканаларынын өкүлдөрү өздөрүнүн эң жогорку жарандык позициясын көрсөтүп, мындай иш-чараларга активдүү катышып жатканын маалымдады. Андан тышкары, мэрия тарабынан шаардын социалдык экономикалык көрсөткүчтөрүн жогорулатуу менен бирдикте милициянын замандын заманбап талабына жооп берүүчү багыттар боюнча дагы бир катар иш-аракеттер турмушка ашырылып жатканын белгилеп кетти. Бул жолугушуунун максаты 60-мыйзамдын негизинде болду. Бул 60-мыйзамдын негизинде Балыкчы шаарынын ички иштер бөлүмүнүн жергиликтүү өз алынча башкаруу мэрия менен кандай иш алып баруу максатында талкуу иштер болду бүгүн. Абдан жакшы талкуулар болду десек болот. Балыкчы шаарынын ички иштер бөлүмүнүн базасын чыңдоо максатында буга чейин да колдоо көргөзүп келгенбиз. Боди камера планшеттер менен азыр дагы алдыда Кудай буйрса 40 камера коюу максатында турабыз. Андан сырткары ушул Балыкчы шаарынын ички иштер бөлүмүнүн дагы ремонт иштери дагы турат. Андан кийинки жолугушуу Тоң районунда уланып, анда Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы Мурат Боронов Кыргыз Республикасынын 2021 жылындагы номер 60, башкача айтканда укук бузуулардын алдын алуунун негиздери жөнүндө мыйзамында район акимине, жергиликтүү бийлик органдарына кандай милдеттер коюлуп кеткендиги жөнүндө кеңири маалымат берип, ал милдеттерди аткарууда милициянын жана жергиликтүү бийлик органдарын тыгыз байланышын түзүү керектигин белгиледи. Тиешелүү алдын алуу иш-чаралардын баардыгын уюштура турган райондун акими милиция кызматкерлери координация кылып жардам берет деп ошол 60-мыйзамда көрсөтүлүп турат да. Негизги биздин белгилебиздин максаты бизде кылмыштуулукту алдын алышыбыз керек, болтурбаш керек. Кылмыштуулукту болтурбабай бир эле милициянын колунан келбейт. Ар бир жогоруда мен айтып отурган жетекчилердин баары бирге чапа атырмак ошол буйрукту аткарсак мыйзамды, мен ойлойм биздин райондо, биздин областта кылмыштар азайат. Жолугушууга катышкан Тоң районунун акиминин биринчи орун басары Болотбек Мамбетов аймакта жергиликтүү бийлик органдары менен милиция кызматкерлери тыгыз байланышта иш алып барып жаткандыгын жана укук бузуулардын алдын алууда, өзгөчө үй бүлөлүк зомбулуктун, жаш өспүрүмдөр арасында укук бузуулардын алдын алууда, ошондой эле райондук милициянын материалдык техникалык базасын чыңдоодо райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан көрүлүп жаткан аракеттерге токтолуп кетти. Жылда ушул бюджет бекитебиз, районный фонддун бюджетин. Былтыркы жылы дагы биз район санатынан Тоң райондук ички иштер бөлүмүнө планшеттерди, участкаларга планшеттер алып бергенбиз. Быйылкы жылкы 2024 жылкы бюджетке дагы биз кошумча дагы жетпеген участкаларга боди камераларды полностью и жетпеген планшеттерди
дагы 1 миллион сом карадык кошумча. Андан тышкары мына зор зомдуктар жапа чеккен жарандарга борбор уюштуруу боюнча дагы 650 миң сомдун тегерегинде дагы акча карадык. Именно ошол борборду уюштуруп аны ишке киргизүү боюнчачы. Баалыкчы шаарында жана Тоң районунда жергиликтүү бийлик органдары менен болгон жолугушууда Ысык Көл областык милициянын башчысы Мурат Боронов милициянын ишмердүүлүгүнүн ар кыл багыттары боюнча 50дөн ашык суроолорго жеке өзү жооп берип, түшкөн ар бир сунуш же кайрылуу жоопсуз калбасын, алар боюнча тийиштүү жооптор берилерин ишендирди. Мындай жолугушуулар облустун башка шаар жана райондорунда да уюштурулуп, Ысык Көлдүн бардык жашоочулары үчүн коопсуздукту жана ыңгайлуулукту жогорулатуу максатында маселелер талкууланмакчы. Сталбек Усубакунов, Ысык Көл областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы.